Assalamu alaikum agayın. Жазма журналист элем, аз сүйлөк журналист болуп калдым. Аны көп чыгып атсам кечирим сурайм. Бүгүн бир байкем чалат, белгилүү жазуучу акын. Бирөөлөр айтып атат, акчардак болуп атат деп. Анан өзүлөрү чыгарып атса керек аксакалдар. Мен айттым, ал торгой, ат башын торгой деп айттым деп. Менин аксакалдарым тамашалап атпайбы байкелерим. Торгой деген салыштыруусу жакшы экен. Айтып турбасак кантип болсун, айтып турат. Улуу Айтматовдун жазганы бар, айтканы да бар. Жазуучу жазбай жүрсө да жазып жүрөт дейт да. Баскан турганыңдын баары эле ой, кыял экен. Анан тилге чыгарып алсаң, кузаматыңды чыгарып турушуң керек, кузаңды, сагынычыңды дегендей. Анан бир кичине ыкманы өзгөртүп, мотивти. Азыр бир интернеттен карап отурсам, бүгүн биздин президент, Кыргыз Республикасынын президенти, менин президентим жаран катары Садыр Жапаровдун туулган күнү экен. 55 жашка чыгып аттыр. 55 жаш кыргыздар бөлгөн жашты. Байыркы эл, сөз баккан эл, маани философиясын бекем сөзүнүн ичине каткан эл. Жаш куракты ушундай айткан экен. 15 жаштан баштап 10 жаштан 15 жаш жарга ойногон улак. 25 жаш тоодон аккан булак. 35 жаш минилбеген курат, азоат деген сөз. 45 жаш күйүп турган чырак. 55 жаш белбелес. Белде турат экен 55 жаш. Мына Садыр Жапаров белде турат экен. Курак боюнча. 65 жаш жайлоодон көчкөн эл дейт. Өйдө көчпөйт экен, төмөн көчөт экен. Мына менин курагым. Саал өтүп баратабыз. Ушу биздин курак жайлоодон ылдый көчөт экенбиз. 75 жаш жепирейген жер деген шундай катып айткан. 75 жаштан башталат экен ар жагы. 85 жаш оостон чыккан жел, 95 жаш томурайган көр деген. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошол дүйнөгө кетесиң деген сөз. Кыргыз эс тутуму, дүйнө таанымы аныктамасы ушундай. Албетте туулган күндү ар ким ар кандай белгилейт, ар кандай өткөрөт. Маселен, мен туулган күндү Көчмөн Аксакалдын колунда чоңойгом, Абышканын колунда. Көп жаштык балалык өмүрүмдүн көп күндөрү жайлоодо өткөн. Анан ал кездеги жалаң манасты окуган, намаз окуган, каада салтты санжырачы аксакалдар каттаныбаган, бармак баскан аксакалдар туулган күндү билчү эмес. Ал туулган күндү алар эсепке алчу эмес, алар мүчөл жаш боюнча айтчу. Анан мындай жана төгөрөк мареке деген дагы алардын эститумунда жок болчу, дүйнө таанымында жок. Ошо чөйрөдөн өскөндүкпү, же өзүм табиятым ошондойбу, мен туулган күнгө ыкыласым жок бала кезден. 10 класста бир белгилегендей болгон, анан пахта терип жүргөндө бир Пайсылла Ирисов деген агайым жакшы белгилеп берген, анан айтайын аягында. Анан ошо боюна туулган күндөрдү мен өткөрбөйм. Мынабу 50-гө чыкканда дагы, 60-ка чыкканда дагы баягы Гамзатов айтканда кулак салып көрдүм. Мени бирөө куттуктайбы десем, жок, эч ким куттуктабайт экен. Ошондо мен түшүнгөм, жанагы круглый, орусча айтканда даталарды колунда барлар, байларбы же мансаптууларбы өздөрү уюштурат турбайбы деп. Мүмкүн алар жанагы тиги бу жандоочулуктар өткөрсө керек. Кыскасы, мен ошондой салкын мамиледеги кишимин туулган күнгө. Албетте мен танбайм, аны жек көрбөйм дагы. Өзү дүйнө таанымым ошондой. Бирок мына 55 жаш жана кыргыз таанымында, дүйнөсүндө ушундай айтылат. Анан Ажоовузга, эскиче айтканда, президентибизге ден соолук каалайм. Улуу жараткан эл журту менен бирге жакшы жашоого, биздин эңсегенибиз бурулуш, жакшы жашоо. Мына 30 жыл, 32 жыл болду, өткөн мезгилде келатабыз. Өткөн мезгилде деп айталы. Анан ошол эл деп чуркап жүрөт, эл журту менен биргеликте улуу жараткан тынчтык, молчулук, токчулук берип,
бөөдө аламат коогалаңдан сактап Кудай. Анан жакшы айдыңдарга, тарыхтын жакшы тамгасында, алтын тамгаларында жакшы ат менен, жакшы жүз менен калышын улуу жараткандан тилейбиз. Анан кийин мына бүгүн эле кеп кылып келдим мен бир жолугушууда. Улуу Айтматовдун 95 жылдыгы келатат. Мына Бозоговузда турат. Ушул улуу бизди дүйнөгө тааныткан Чыңгыз агабыз жетпей калган 95 жашка алайм. Ушу 95 жашка чыксын, аманчылык болсун. Анан эми бүгүн дагы жолдо экен, сапарда экен, азыр интернетте көрүп атсам, Каркыра той эс алуу комплексинин курулушун баштап берди деп атат. 191 миллион турат экен. Ошо курулуш абдан кымбат экен, эми дүйнөлүк деңгээлде болсо керек. Бул жакшы. Жакшы курулуштар жакшы. Негедир бизде ушу курулуштар эле көп башталып атат. Эс алуу жайлары, үйлөр, имараттар. Мен каалар элем. Чын жүрөгүмдөн. Мына өнөр жай, завод, фабрикалар, комбинаттар болобу чакан. Ушул жагынын курулуштарынын лентасы көбүрөөк кесилсе ати. Курулуш дегенде Акаев доорунан 5 лента кесилип эле келатат. Лента кесилип эле келатат. Бирок элдин турмушун, жанагы миграцияны токтотуу, тентүүнү токтотуу, кечөөкүдөй базар деңгээлди токтотуу үчүн бизге өнөр жай, аба менен суудай керек. Муну мырзалар түшүнүп турса керек, бирок ошону түшүнүп аңдап жылып кетүү үчүн кечөөкү Акылбек Жапаров айтып аткан, мүмкүн жакшы, туура айтып аткандыр, триллион деңгээлге чыктык деп атат. Триллион деген эми жомок. Ылайым ошо ишке ашсын, бирок триллион сөз эмес, турмушта көрүнсө. Турмушта көрүнсө деп тилейбиз. Мына элдин жашоосу кымбатчылык ооздукталса, жапайы базар токтосо, тентип миграцияга кетүү токтосо, анан кийин жанагы стабилдүү жашоонун булагы ошол өнөр жай деген. Ошого күргүчтө ошо жака кирсек тезинен, анда биздин ошол ишибиздин маңызы ошондо. Президенттен баштап катардагы ар бир кыргыз жаранынын, Кыргызстан өлкөсүнүн жарандарынын милдети эңсегени ошол болуу керек да. Ал өнөр жайсыз эч бир мамлекетте, эми албетте Аравияны көрүп келдик деп айтып жүрөм сиздерге. Мына Аравия чылк эле жана кумдун алдында нефть экен да. Ал Аравиянын дагы бекерчиликтен өзү тескери жанагыдай психологияга кетип атканын да көрүп айтканмын. Бирок бүгүн көрсөтүп атат, ошол жанагы вакуум нефтилерди соруп алгандан кийинки ажердеги катаклизмдер чыгып атат деп илимпостор көрсөтүп атат да, Кудай сактасын. Анан бекер оокаттын арты жакшылыкка алып келбейт. Бул Курандан баштап Библия бардык акылман ойлор булактарында, акылмандардын сөздөрүндө тастыкталган. Эми мына өмүр узун болсун дейле президент көп жолду басты жаш болгону менен. 55 жаш деле жаш эмес өзү. Болуп турган учурдечи. Бирок өмүрүндө көп кыйынчылыктарды көрдү, трагедияны көрдү дейле. Аны биз унута элекпиз. Өзү унутпаш керек. Унутпайт деп ойлойм. Анан эми мен Садыр мырза менен бир жолу кол алышып учурашкам, ошону айта кетейин. Мына 2010 жылы жаңы бийлик келди, 14 революционербиз деп келди, Текебаев, Атамбаев баш болуп, баарыбыз делбиреп, эми мына Атамбаев деген айрыкча мен калемгер катары ушу Атамбаев адабияттын кишиси деп жазгам, бир топ жазгам. Анан кайран өмүр Улуу Айтматов жазгандай көпөлөк гүлгө конуп учкандай мезгил өттү да кетти. Мына азыркы акыбалыбыз. Эми кеткен кишинин артынан көп эле айтылды. Анан ошо кезде мына Ата журт партиясы келди. Чынында мен Ата журт партиясына келгенде кичине ренжигем. Ушул Бакиевдин эле партиясы, себеби Ак жол деген партия, Ак жол беле, Ак жол партиясы, ошонун көп кишилери келди да кайра. Андан мурун Алга деген партия. Мен эми тарыхын өзүмдүн таржымалымына айтсам, мен комсомолго кой кайтарып жүрүп өтпөй калгам. Анан кийин областтык газет иштеп жүрүп, компартиянын катарына өтөйүн десем, коммунист болоюн десем, баштапкы уюмдан өтсөм эле редакторум тияка бирдеме бериш керек дегенде, мен берип коммунист болбойм деп эшикти уруп чыгып кеткем. Ошондой
тырмакчанын ичинде ит кыялым бар кишимин өзү. Кийин мына Эшимканов калемдешиним Мелиш Эшимкан бейбит чаралар партиясын түшүп атам келиңиз дегенде энтеңдеп şu beybet çaralar atağın gör men bolbogonda kim bolot dep jetip barsam tor soygon başkarmalar tolup alıp tura жерге raisler. Melis uşularбы beçaralarım dep anda bir көңүлүм kalıp ketken. Oşo menen men partiyadan üç köçkön jurtтай көңүлүм kalgan kişimin. Partiyanın katarında jok, başı boş, mına başı boş degen eң kişi menmin özü. Oşo Atajurt bele oşo kezdegi janagı alga andan kийинки Акаевдин алгасы анан Бакиевдин эмнеси Акжолу деп анан ушулар келгенде чын эле итиркейим келген. Чын айтуу керек. Анан ошо кезде мына жарк этип Садыр Жапаров чыккан ошо партиянын ичинен жалындап ушу кумтөргө чын эле мына ошондо кумтөргө башын сайып чыкканы. Бул айныксыз далил. Ошол күндөрү мына Кожомкул атындагы спорт комплексинин маңдайында Арзу деген чайхана бар. Ошондо отурсак Садыр мырза көп депутаттар менен кирип калды. Мен ордуман туруп барып эле кол алышкам. Иним мына мыкты маселени көтөрүп атасыз. Биз кайра тартпа десем тартпайбыз байке деген. Ошо биз да артыңан турабыз деп ошо колум бир кармаган, мен ушу бир кармаган көрүшө элекмин. Анан абдан ыкыласым ошондо биринчи ушу Садыр мырзаны тааныганым да. Андан кийин мезгилдер өттү. Ошол тагдыр жетелеп бийлик алып келди. Мен дайыма жазып жүрөм. Садыр мырзанын акылмандыгы үчүн эмес, ошол тагдыры тайкы эл, тагдыры татаал Садыр мырзаны бийлик алып келди. Уурдабайт го, уурдатпайт го, бизди жакшы турмушка жеткирет го деп алып келди. Мен ошол элдин ишеничин акташын, элдин ишеничин дагы эле ушул көкүрөгүндө турган элдин ишеничин алдыга жылдырып, тезирээк биздин деңгээлибизди Кыргызстан өзү, Ала Тоо мекенибиз Кыргыз эли өзү ачык коом. Бул жерибиз дагы ачык деген сөз менен ачык айкын деген маанайда айтып атам да. Баардык ак көңүл, жери да ак көңүл, мындай салыштыруу менен айтканда, эли да ак көңүл эл өзү Кыргыз эли. Бул мен дүйнөнү тааныган үчүн айтып атам. Бул Кыргыз эли качкөй дел, ак көңүл дел. Эзели мынабу кайра тартпаган эл да. Муну баштап кетиш керек. Ак көңүл менен башташ керек. Ошол эли ошон үчүн ак калпак кийет, ак элечек салынат. Ушуну ак бейил менен алып кетиш керек. Ачык, айкын. Мынандай оомат каалайм. Мына бүгүн Эдил Байсалов дагы айтып атат, туулган күндү мындай белгилебейт. Белек бербегиле деген, ушундай деген кыязды айтып атат да. Бул ушул айтканында мага жагат. Мен туулган күндү белгилебеген кишимин. Чоң абышкалардын колунда чоңойгон көчмөн абышкалардын. Алардын дүйнө таанымында туулган күн деген болгон эмес. Алар дин соолукту ар бир таңды майрам деп эсептеш мен чоң адам. Ошол кыязда, ошол психологияда жүргөн кишимин. Анан кандай болсо дагы жакшылыктарды каалабадыкпы? Туулган күн деген жакшы, ал каяктан келди, батыштан келдиби? Айтор жакшы. Ар бир туулган күнүн унутпай жүргөн да жакшы. Анан мен бир кай жерден окудум эле, бир акылмандын өлөрүн унутпай жүргөн дагы жакшы деп айткан. Өлөрүн унуткан адам тирүүлөй өлүк деп айткан бир акылман сөздү окудум эле. Мен дайыма таңда келме келтирем, ошол келмемдин бири: "Эй, улуу жараткан, мен өлөрүмдү эсиме салып тур" деп айтам. Бул экиленгендик эмес, адам дүйнө таанымы да. Анан кийин мен туулган күндү белгилебейм дегеним менен Ош Педүсүн окуп жүргөн кезибизде бизди пактага алып барчу. Ошо Сакалдынын талааларында, Ноокендин талаасында пакта берип жүрсөк, бизге Пайсылла Ирисов деген тил чагай Фрунзеден которулуп келди. Анан ошол балдардан сурап, куратордон сурап алат экен. Анан менин туулган күнүм 4-октябрь эле. Анан бүгүн эртең менен эрте пактага чыгаарда таң саарда турчубуз. Анан туруп алып агайыбыз айтып атат, бүгүн Дүйшөнбек Керимовдун туулган күнүн белгилейбиз десе, мен өзүм чочуп кеткем. Анан мен ошо туулган күнүм
20 деп элем, 21 деп элем ошол агайым белгилеп берген да. Анан ошол боюнча мен өзү туулган күнгө мындай салкын карайм. 50 жаш, 60 жаштарды мындай байкасам эч ким деле куттуктаган жок. Өзүмдү өзүм куттуктадым. Буну адам өзү эле ойлоп чыгарып алат турбайбы деп ойлогом ошондо. Анан эми кеп анда эмес, аман жүрүштүн өзү майрам. Туулган күн дегенде дайыма эстеп жүрөбүз. Өтөр күндү да эстеп жүрөлү. Анан ошол агайым бир мага белек кылган. Ыр окуп берип. Ал ыр Салижан Жигитовдун экен. Элегия деген. Ошону эртеси кайра айттырып эле жаттап алгам, себеби мен тагдырым жатат ошолорда. Анан ошолордун философиясы дейбизби, акылмандыгы дейбизби, анан дил биреген поэтикалык кайрыктары дейбизби. Ыр мен дайыма айтам кыргыз поэзиясынын эркечи деп. Ошолорду окуп коеюн. Эми ушул президенттин туулган күнү экен. Мен өзүмө ушул ыр туулган күнүм үчүн белек болгон бир кезде. Ошону мен күн сайын болсо дагы ушул эсиме келген сайын талаада, түздө, самолетто, жетиге жөн эле жөө кетип атканда, машинада кетип атканда, ээнде кетип атканда дайыма ушуларды кайталап турам өзү келмедей. Ошол мына эсиме келгени мына Салижан Жигитов элегия. Уйгу туйгу шамалдуу күз түнүндө, уктай албай кыйналам чоочун үйдө, теректери шуулдап шоокум салат, тереседен калдайган тоо түбүндө, жалбырактар жабыла үн чыгарып, жаны тынбай күйүттүү күй чыгарып, шу этет качырып уйку кушун, шу этет көңүлдүн тынчын алып, шуулдаба терегим теректерим, шуулдасаң эсиме келет менин, өткөн күндүн өчүнкү элестери, өмүрүмдүн өкүттүү белестери, шуулдаба терегим теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин. Тоо койнунда кысылган кыштагымда, там ташы бар түсөңдүн төш жагында, турар эле шуулдап миң түп терек тигип койгон атакем жаш жагында. О мен анда бактылуу бир баламын, оюн күлкү көпөлөк уулаганым, уктаганым байкабай калар элем, угуп жатып теректердин шуулдаганын, убайымдуу алделеп ырдаганын. Шуулдаба терегим теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин. Каргадайдан бир өскөн моюндашып, кайран акем экөөбүз коюндашып, уктап жатсак теректер ойготчу эле, желбиреген жел менен шыбырлашып, жашыл көркүн жай гана шуулдатып. Шуулдаба терегим теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин. Апам өлүп, артынан атам ооруп, айыкпаган дартынан каза болуп, ошондо да теректер шуулдаган, коштошкондой көрүнө капа болуп, кошоок айтып жаткандай созолонуп. Шуулдаба терегим теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менин. Өтүп барат бул заман зуулдаган, өтүп барат зуулдап улуу заман. Кайрандарым ас илер жатасыңар, терек муңун укпастан шуулдаган. Кадиги жок болсо да бир өлүшүм, кайсы күнү өмүрүм түгөнүшүн, капар калбай жүрөмүн кайрандарым, терек күүсүн эшитип силер үчүн. Шуулдаба терегим теректерим, шуулдасаң ачышып каректерим, шуушкүрүп ыйлагым келет менин. Шуулдаба терегим теректерим, шуулдасаң ачышып каректерим, шуушкүрүп ыйлагым келет менин. Дегенер ушуну кайран Салижан акеге окуп берсем, кембагал жакшы окуйт экенсиң, сага бердим деди эле. Аманчылык болсун.